Құдайберген Динмухаммедке Қырғыз Республикасының ел артисти ардақ намы ыйгарылсын. Айола тобу жана фестивалдын алгачкы жеңүүчүсү Димаш Кудайберген көрүүчүлөрдү сүйүнттү. Фонограммасы жоқ. Баш байге гран-при 8.000 доллар. Эң биринчи максатым эмес, биринчи орунду ээлеп кетүү деген. Кудайдын колдосу, кыргыз элдин колдосу, анан апамдын колдосу. Болду, башка эч нерсе кереги жок. Байге алды да буюрса. Мен ишенем. Клёвый, на высшем уровне сделанный фестиваль с классным звуком, с классным светом. Кудай буюрса, А класстагы конкурстардын бирине киребиз. 25 өлкөгө чыккан Make Nadia музыкалык фестивалынын 2025-жылы уюштурулган иш-чарасы өтүүдө. Эскерте кетсек, дал ушул иш-чарага Димаш Кудайберген конок катары чакырылып, гонорардан баш тарткан Make Nadia музыкалык фестивалында кандай кызыктар болоорун алдыда көрүп аласыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Make Nadia фестивали кулачын кеңири жайып Азия эле эмес, Иракы, Чыгыш Европа, Америка континентинен 25 өлкөдөн 28 катышуучу жарышка түштү. Саламатсыздарбы, бүгүн экинчи күн болуп атат. Make Nadia кызыгуу жылдан жылга артып атат. Make Nadia'нын Кудай буюрса А класстагы конкурстардын бирине киребиз. Жандуу үн, өзүңөр көрүп аткандай аспаптар, техника жаңыланган. Ошон үчүн жандуу үн, фонограммасы жок. Артисттерди, биздин чыгармачыл адамдарды шыктанда турган бири-бири менен артисттер, чыгармачыл адамдар бири-бири менен баарлашып, бири-бирин таанышып, обмен опытын кылса болот да. Негизи максатына жеттиби? Албетте, Маданият министрлиги максатына жетти. Элдин кызыгуусу жакшы, маанайы жакшы, көрсө баары жакшы болот. Ар бир ырчы өзүнүн ички дүйнөсү бар, ички сезимдери бар. Анан кандай болбосун, ал өзүнүн өнү менен, өзүнүн манерасы менен ырдаш керек. Ошондо гана бааланат. Анан фавориттерди биринчи күндө белгилесеңиздер керек, калыстар. Сиздин өзүңүздүн фавориттериңизди? Жок, кечээ экранга чыкпадыбы. Биринчи орунда Россия келатат, Кира. Экинчи орунда биздин урмат. Үчүнчү орунда ким эле? Мальта беле. Алдар сонун ырдап атат. Бешинчи орунда Камера биздин. Ошо Муса Баятовдун ырдады, укмуштар ырдады. Анан биз айтканды, биз даярдаганды баарын аткарып атат. Бул абдан ошо ар бир ырчы менен иштеп аткандачы, өзү нюанстары бар да, музыкалык нюанстар. Ошонун баарын туура аткарса, адам жетишет. Анан кээбирди билесиздер, сүрдөнүү болот, сахнага чыккан баарын унуп калат да. Биз канча бир ай иштеген репетициялардын баарын унуп калышып, бул абдан өтө, конечно, өкүнүчтүү. Бирок быйыл Урматтагы, Камердагы Аруке баарын бирөө 95, бирөө 100%, бирөө 80% аткарып атат. Менимче бул абдан жакшы көрүнүш. Анан байге алды да буюрса. Мен ишенем. Саламатсызбы, өзүңүз таныштырып атсаңыз?
Саламатсызбы, менин аты жөнүм Кадырбеков Тынарбек. Биз азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин алдындагы Кыргызстан жаштар кыймылы бар. Ал кыймылда Кыргызстандын болгон 7 тубанынан чогулган жаштар бар, волонтерлор бар, ишкерлер бар, бизнесмендер бар, 35 жашка чейинки жаштар бар. Азыр бул жака Make in Asia фестивалына ошол жаштардан тандап, отбор кылып 100 волонтер алып келдик. Болгон иш-чараларды, организациясын, конокторду 25 мамлекеттен келген конокторду тосуп алуу жагын, аларды жайгаштыруу жагын бүт биздин колдон өтүп атат. Эмнеси менен айырмаланып жатат? Бул жакта азыр бардыгы эң белгилүү болгондой эле биринчиден честный, жюрилер Кыргызстандан эмес, Кыргызстандан бирөө бар, ар тараптан чогултулган, өзүнүн ишине так, мыкты кызматкерлерди алып келип жюри кылып койгондугу жана ошондой эле кыргыз элинин колдоосу. Саламатсызбы, Камер мырза? Саламатчылык. Айтсаңыз, бул фестивалга канча убакыт даярдандыңыз? Бир 2 жумадай даярданып калдык. 2 жума аз деп ойлойсузбу? 2 жума аз, бирок бизде деген ушундай сонун адистер бар. Маданият тармагында иштегендер, бул Жамиля Муратова менен Рыскелди Осмонкулов байкебиз. Анан алар менен бир күн ичинде даярдап койсо болот. Сахнага чыкканда толкундануулар болуп жатабы жана ошондой эле биринчи орунду алам деген ишеничиңиз барбы? Албетте толкундонуу сөзсүз түрдө болот. Бирок ушул бир аз өзүң тажрыйбаңа ишенип, жана кыргыз элдин колдоосуна ишенгенден бир аз толкундануу жоголот. Биринчи орунду ээлейм дегенде ички дүйнөдө албетте бар. Мен ички дүйнөмдө бирок менин бул эң биринчи максатым эмес, биринчи орунду ээлеп кетүү деген. Биринчи деген мен кыргыз ырларыбызды таанытуу, кыргыз ырларыбызды угуп, ушинтип 25 өлкө келди. 25 өлкө келгенден кийин өзүбүздүн ушундай бир сулуураак бир ырдап берсем, балким биздин кыргыз тилде жаттагысы келип калат, балким кызыгып калат деген бир ушундай жакшы ниеттебиз. 25 өлкөдөн аткаруучулар келди, өз ара таанышып, ортодо достук мамиле жаралдыбы? Албетте, сөзсүз түрдө. Бир калп айтпасам, бир 15 катышуу менен аябай сонун сүйлөштүк, сонун алардын бир маданиятын көрүп, айтып берип, биз дагы ушул кыргыз орнаменттерди, биздин кымыздарды кичине бир аз ооз тийгизип көрсөтүп койдук, сөзсүз түрдө сыйлап. Make in Asia 2025-25-жылы өтүп жаткан бул фестивалдын баягы уюштуруусуна кандай баа берет элеңиз? 10дон 10 эле. Себеп дегенде организаторлор, жанагы эле биякта чуркап жүргөн волонтерлор бүт бар тең жакшы деңгээлде. Баягы албетте, баягы сен ойлогондой эч качан болбойт андай нерсе, бирок аракет көргөндө ошого бир аз жакын кылганга аракет кылышат. Ошого жакын аракет болуп атат. Мынакей 25 өлкөдөн бирөөсү дагы айткан жок, бирөөсү мындай экен, бирөөсү тигиндей экен деп эч ким айткан жок. Бардыгы тең, довольный, бардыгы сонун, өзүбүздүн сонун керемет Ысыкөлдө болуп аткандан кийин бардыгы суктанып жатышат. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздүн колдоочуларыңызга айтар кийин баягы ыраазычылыгыңыз болсо айтып өтсөңүз. Чоң рахмат сиздерге. Сиздер бар үчүн ушинтип мен аракет жасап, кыргыз ырларды чыгарып, сиздердин колдоосу менен менди деген колдоо только бир гана үч эле нерсе. Бул деген эң биринчи мен Кудайдын колдоосу, кыргыз элдин колдоосу, анан апамдын колдоосу. Болду, башка эч нерсе кереги жок. Фестиваль аяктаган соң көрүүчүлөргө Джакс, Абир Касенов, Руслан Асанкан, Фриман, Баястан баштаган кыргыз эстрада жылдыздары шоу программадагы концерт тартуулашты. Бир гана ата мекендик артисттер менен чектелбестен Сивак, Айола тобу жана фестивалдын алгачкы жеңүүчүсү Димаш Кудайберген көрүүчүлөрдү сүйүнттү. Максимально нравится здесь. Люди добрые, отзывчивые, всегда классно встречают, очень гостеприимные. Поэтому хочется сюда возвращаться. Что касается про фестиваль, клевый, на высшем уровне сделанный фестиваль с классным звуком, с классным светом, хорошей организацией и, что немаловажно, с классными участниками.
Я пока здесь был, я послушал, аж засомневался, стоит ли мне после них выходить петь. Вот. Но я собрался, вышел, спел. Надеюсь, было неплохо. 3 күнгө созулган фестивалдын финалдык бөлүгүндө жеңүүчүлөр аныкталып, гала концерт уюштурулуп, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жана Монголиянын президенти Ухнаагийн Хурэлсух катышты. Боордош казак элинен Димаш Кудайбергенге эки элдин достугун арттырганы үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы ыйгарылды. Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосундагы достукту жана маданий байланыштарды чыңдоого кошкон чоң салымы үчүн казакстандык ырчы, композитор Кудайберген Динмухаммедке Кыргыз Республикасынын эл артисти ардак наамы ыйгарылсын. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нурожоевич. Өз сөзүндө Кыргыз элине жана өлкө башчыга ыраазычылыгын билдирип, наамды аванс катары кабыл алып, мындан ары да талыкпай кызмат кылаарын белгиледи. Урматтуу Садыр байке, президент мырза, сизге шын жүректен мың мәрте алғыс айткым келет. Бул марапатты жалпы менин сіңірген еңбегимдин құрметіне берилген деп кабылдагым келип турган жок азырге. Аванспен алдағы уақытта ел мен елдің арасында мыз-мыз бірлік үшін жасалатын қызметке аванс есебінде берілді деп қабылдаймын. Фестивалдын жыйынтыгында 3-чү орунга 3 конкурсант татыды. Полина Тасеева, Еджи Аса, Тулкин Таджиев. 2-чи орунга дагы 3 катышуучу татыды. Виталий Дроб, Камир, Кира Гогаладзе. 1-чи орунду мекендешибиз Урмат Сатыбалдиев ээлесе, фестивалдын баш байесин Румыниядан келген Стончуляша Мария Диана багындырды. У Дианы особое волнение, потому что получать приз из рук министра и самого Димаша – это особое удовольствие. Давайте поприветствуем новую победительницу! Константин, дайте шуму! Назир Ильич фестивалінің жаңы жеңүүчүсүн кол чабууларды дагы бир ирет ардаңыздар. Құрметті ағайын, құрметті барша жиналған қауым, сіздерге уақыт бөліп келгендеріңізге, осынау құрметтеріңізге үшін жүректен мың мәрте рахмет айтқым келіп отыр. Кішкене кешіп қалғаныма айып етпеңіздер, кешірім сұраймын. Сол барлық сұрақтарыңызға дайынмын. Сүбелі сұхбат жүргізуге тырысатын боламын. Четтен баштай берейін, сіз беріңіз. Саламатсызбы, Семет Аманбеков, эксклюзив кейджи YouTube каналы. Биринчиден сізді құттықтаймын, Кечөөнүн Кыргыз Республикасынын эл артисти деген наамга ээ болдуңуз. Чоң рахмат. Ушул наам сиз үчүн кандай мааниси бар? Жана азыр кандай сезим болуп атат? Экинчи мына жаныңызда ома турат. Эми ушул Кыргыз Республикасынын эл артисти болгондон кийин кандайдыр бир кыргыз артисттер менен, ырчылар менен совместный бир кандайдыр бир ыр аранжировка менен чыгарганга планда барбы? Деген суроо. Сурооңузга көптөн көп рахмет. Эң алдымен мен осы сәтті пайдаланып, Садыр ағамызға, президент мырзаға шын жүректен рахмет айтқым келеді. Жалпы әр нәрсенің қайыры болады дейді. Мен өз басым әнші адам есебінде кешегі берілген сыйлық, ол қырғыз халқының қазақ халқына деген ағайындық,
құрметі деп қабылдадым, бауырлық құрметі деп қабылдадым. Сол себептен ол менің тек қана жеке басыма тән, жеке басыма ғана арналған сыйлық деп айтуға ертерек деп ойлаймын. Сол себептен осы сәтті пайдаланып баршаларыңызға қонақжайлықтарыңыз үшін, көңілдеріңіз үшін, пейілдеріңіз үшін, біздің өнерімізге деген, біздің халқымыздың мәдениетіне деген үлкен орасан зор құрметтеріңіз үшін шын жүректен рахмет айтқым келеді.